Саламатсыңарбы? Кыргыз тил сабагын өтөбүз. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. Өтө турган темабыз каткалаң үнсүздөр. Сабактын максаты сабактын темасы менен таанышасыңар. Сулуу, туура, так сүйлөп өркөм окуңар, эске тутууңар өнүгөт. Текст аркылуу таанып билүүгө, аң сезимиңерди өстүрүүгө, байкагычтыкка, мээримдүүлүккө тарбияланасыңар. Каткалаң үнсүздөр жалаң шыбыштын жардамы менен жасалат. Алар К, П, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш, Ш. Булар каткалаң үнсүздөр. Күзгү текстин экинчи бөлүгүн окуп берейин, көңүл коюп уккула. Эми эле көк болуп турган көл заматта ап-апак болду. Бети толтура күн болуп чачырап чагылышты. Учу кыйырына көз жетпей, асман каякта, көл каякта экенин билинбейт. Анын жегине эми эле келишкен Алиса менен чоң энеси да көл болуп кубулуп турушту. Алиса көзүн жумуп безленип жиберди. Энеке, энеке, мен кызык болуп кеттим. Асманды карачы. Асманда бийик булуттун үстүндө самолет учуп баратыптыр. Эми көлдүн түбүнө кара, деди чоң энеси. Ошо самолет көлдүн түбүндө учуп баратыптыр. Караса, көлдүн түбүндө булут да сүзүп, ак чардактар да учуп жүрөт. Көлдүн түбүнөн дагы бир күн тийип туруптур. Көлдүн тереңинен дагы бир кыз тиктеп туруптур. Ал Алиса экен. Жанында чоң энеси менен. Энеке, энеке, ысык көл күзгү, кимдин күзгүсү? Китебиңердин биринчи көнүгүүсүн карайбыз. Суроолорго жооп жазасыңар. Экинчи көнүгүү каткалаң үнсүздөрдү таап, алар катышкан сөздөрдү жазгыла, сүйлөмдөр түзгүлө. Бул жерден кызыл менен белгиленгендер булар каткалаң үнсүздөр. Алар катышкан сөздөрдү табасыңар. Андан кийин сүйлөмдөрдү түзүп, каткалаң үнсүздөрдүн астын карандаш менен сызып коесуңар. Үчүнчү көнүгүү сүрөттөргө сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Төртүнчү көнүгүү ташмакты жандыргыла, жумшак үнсүздөрдүн астын 1, каткалаң үнсүздөрдүн астын 2 сызасыңар. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү.